2 слой базылат. Азыр бүгүнкү күндө 1 слой базуу иштери жүрүп баштады. Кудай буюрса 31 августка бүткөрүүгө аракет кылабыз. Колдон келишинче аракет жасап атабыз. Сапат жагында ушул жерде атайын биздин тараптан жалданган технозор бар. Ал дагы күнү түн ушул жерде карап жүрүп атат. Биз дагы өзүбүз баймой чыгып тыкыр көзөмөлгө алып атабыз негизинен. Анан Кудай буюрса 31 августка бүтүшүбүз керек. Андан тышкары дагы башка көчөлөрүбүз бар билесиздер. Бардыгын ошо бир сентябрдын 15-ине жер толук бүткөрүүгө колдон келишинче аракет жасап атабыз. Кечиккен себеби Таласта бизде асфальт чыгарган заводдор тилекке каршы күндө бул жерге керектүү объемду чыгарып бере алган эмес. Күткөнүбүз ошол болду. Бүгүнкү күндө ошо бизге жете турган объемду таптык. Анткени бул жерге жалпы 9000 тоннага жакын асфальт керектеш керек болчу. Анан күнүндө кеминде 600 тоннадан кем базылбаш керек. Бизде Таластагы асфальт бетондуу заводдор күнүнө 300 тоннага жакын эле чыгарат. Анан багы эки асфальт заводдук эки башка болуп калбасын деп биз ошого карап жүрдүк да. Бул центр площадь деп коебуз Таластын. Ушул жер 750 метр узундугу. 750 метрге 2 слой менен асфальт басылат. Биринчиси 7 сантиметр болот, экинчиси 5 сантиметр, общий 12 сантиметр менен асфальт басылат. Андан тышкары ширинасы 375 велодорожкасы менен эки тарабын кошкондо 13 километр велодорожка тротуары бар. Анын Кудай буюрса 30% велодорожка уже асфальт басылып бүтүп калды.